Акыркы үмүт. Илгери бийик тоолордун арасында гүлдөрү соолубаган, суулары соолубаган күнөстүү өрөөн деген жер болуптур. Ал өрөөндүн эли абдан бактылуу жашачу. Анткени алардын айылынын ортосунда сыйкырдуу күмүш булак агып, анын жанында эч качан өчпөгөн 4 алтын чырак күйүп турчу. Ал чырактардын аттары ынтымак, билим, кайрымдуулук жана эң кичинекейи үмүт эле. Бир күнү тоонун аркасынан күн тийбеген жактан суук көрө албастык деген алп дөө келет. Ал адамдардын бактылуу экенин көрүп, ичи таарып, өрөөнгө калың кара туман каптатат. Туман каптаганда адамдар бири-бирине ишенбей калышты. Биринчи болуп ынтымак чырагы өчүп калды. Андан соң адамдар китеп окубай, өнөр үйрөнбөй жалкоо болуп башташты. Ошентип билим чырагы өчтү. Көп өтпөй адамдар бири-бирине жардам бербей, жүрөктөрү таштай катып, кайрымдуулук чырагы да жалп этип өчтү. Өрөөн таптакыр караңгылыкка батты. Суук тоңдуруп, гүлдөр соолуп, элдин айласы кетти. Айылда Азат аттуу кичинекей арык кара бала бар эле. Ал баары үмүтүн үзүп, караңгыда отурганда булактын жанына келет. Караса 3 чоң чырак өчүптүр. Бирок эң четтеги кичинекей үмүт чырагы гана алсырап, бирок дагы эле жанып туруптур. Азат ошол кичинекей отту алып, аны шамалдан коргоп, көкүрөгүнө кысып, кара тумандын ордосуна бийик аскага карай жол тартат. Жолдо ага ар кандай сыноолор кезигет. Кара шамал «Өчүр бул отту, кара, баары бир эч нерсе өзгөрбөйт» деп согот. Бирок Азат жок, бул жанып турса күн кайра чыгат деп ишенет. Муздак жамгыр «Сен чарчадың, жатып укта, баары бүттү» деп шыбырайт. Бирок Азат үмүтүн үзбөй алдыга кадам таштай берет. Азат эң бийик чокуга чыгып, колундагы кичинекей чыракты асманга бийик көтөргөндө, анын жарыгы ушунчалык күчтүү жаркырайт. Үмүттүн жарыгы кара туманды тешип өтүп, чыгыштан күндүн нурун чакырат. Күн тийгенде суук көрө албастык ээрип жок болот. Азат айылга кайтып келип, үмүт чырагы менен калган 3 чыракты, ынтымакты, билимди жана кайрымдуулукту кайрадан тутантат. Ошондон бери күнөстүү өрөөндө бир макал калыптыр. Дүйнөдө баары өчсө да, көкүрөгүңдөгү үмүттү өчүрбө. Ал бар жерде жашоо бар.